Акыркы жана 5-инчиси жана эң ооруду. Аны айтса, түм эле мен атайынан башым эле көтөрүп жүрөйүнчү андан көрө дейсиз да. Аны айтса, ошол эң жакшы кошунамды үйүмө эле алып кирип алып жашайынчы дейсиз. Бул кайсыл? Бул дегени өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү өзгөртүү. Биз текебирбиз го. Мойнубузга алалы, текебирбиз. Мен да текебирмин, сиз да текебирсиз. Себеби текебир десе ачуубуз келип атат го, ошол текебирчиликтин белгиси да. Бизде текебирчилик 1 жашыбыздан башталган. Себеп 1 жашыбызда өзүбүздөн кичине жаңы төрөлгөндөрдү көрүп туруп аллай дегенбиз да. Ошонон башталган, анан кичине чоңоюп туруп булбу деп тандоо, дагы кичине балдарга карасаңыз, мен боюм бийик, мен чоң. Кичине кезибизден текебирбиз биз. Кейитчине окуп алган болсок, Алла сактасын. Диплом алган болсок, Кудай сактасын да. Бар көргөндүм не дейбиз? Бардыгы двоечник. Менде кызыл диплом, ал да кызыл болсо, Алла. Кызыл диплом алып калсак, кокусунан болду. Баланча десе, ал 2-ге окуган ал. Балан түкүнчө, ал мектептен айдалган ал. Демек бүт эл менден төмөн меники кызыл да. Кызыл мен алгам. Аны алып кетебиз дегенде барбай койгом. Бизде ар бирибиздин өзүбүздүн бир жетишкен жагыбыз бар да. Дыйкан эмне дейт? Биздин атабыз дыйкан болгон өзү. Биз мындай кече баштаган дыйкандардан эмеспиз биз. Биз потомственный дыйкандарбыз биз. Yo Allah, дыйкан текебир. Мал баккан. Биз малды төлдөшүнөн 1 ай мурда билебиз биз. Бизде ошондой бир жөндөм бар. 7 атадан бери мал кайтарып жүрөбүз. Текебир болбогон адам жок дүйнөдө. Ошого сыноо эмне? Текебирчиликти Алла берген өзү бизге. Бир жашарыбыздачы. Бирок сыноо кана ошону жок кылып келеби, же көтөрүп келеби, ошону чоңойтуп алып, көтөрүп келеби. Сыноо ошо. Аны кантип жоңойтабыз, кантип жоготобуз? Аны жоготуудун жолу напсиге жакпаган эмне ситуация болсо, эчтеке эмес дейсиз. Машина айдап барасаңыз, бирөө сигнал басса, эчтеке эмес. Бирөө жолуңузду тороп алса, эчтеке эмес, шашылып бараткандыр. Телефон чалсаңыз, бирөө албаса, эчтеке эмес, бош эместир. Ачпаса эшикти, эчтеке эмес, укпай калгандыр. Ушуну менен текебирчиликти эмне кылабыз? Акырын жоготобуз. А биздин текебирчилик ушул ситуациялар менен көбөйөт да. Бизге бирөө сигнал басып көрсүн, кокусунан колу тийип кетсин сигналгачы. Жаңы сигнал коюп текшерип көрөйүн десин. Же бир досуну көрүп калып туруп саламдашсын эле, бизге эмне деп угулат? Мени сөгүп атат. Караңыз биздин текебирчиликти. Бирөөгө телефон чалсак не деп албаса не деп ойлойбуз билесизби? Албай атат, жооп бербей атат. Оператор не дейт? Оператор айтат, түшүнүңүзчү, жооп бере албай атат бул адам десе, биз не дейбиз? Жооп бер, бизге мындай да. Биз чалсак, аялыңыз карап туруп жооп бербегендей сезилет да. Бул текебирчилик бул. Ошондуктан кичипелдикти калып келүү сыноо, кичипелдик. Кечиримдүүлүк кимди кечирүү? Зулумдук кылган. Зулумдук дегени сизге акысыздык кылды бирөө. Жөндөн сөгүп койду сизди. Жөндөн элдин астында жамандап койду. Бул зулум бул. Жалаа жабып койду. Ошону кечире алуу бул кулк мүнөз да. Өч алуу акыңыз. Сиз дагы сен ошондой деп айтып коюу право. Но кечирип коюу мына ушул кулк мүнөз өзгөрдү. Сизди тойго чакырбаганды сиз чакырыңыз. Ушул кулк мүнөз. Сизге бербегенге сиз бериңиз, зулумдук кылганды сиз кечириңиз. Ушул кулк мүнөз. Сыноо ушул жерде 24 саат, күндө, ар бир мүнөттө, саатта ситуациялар болот. Аллах бизди сынайт. Эмне мамиле жасайт? Өз кулк мүнөзүнө жарашабы, же мен талап кылган кулк мүнөздөйбү? Кичипейил, кечиримдүү, кеңпейил, берешен болуп жашайбы, же текебир, ичи тар, сараң, кек сактаган болуп жашайбы? Сыноо ушул. Вакыт өлгөнгө чейин. Анан кайтарса келмени окуп коюш оңой. 5 мал намаз окуш, аны кантип кечирем муну мен? Ажылыкка барып келиш, андан бай 2 жолу барып келейинчи мен. Бирок муну кечире албайм мен. Тура. Кошуна менен жакшы мамиледе болойм, бирок муну кечире албайм мен. Мына эң оору, эң чоңу ушул сыноо. Кечиреби, кечирбей эле келеби?
Биздин tekebirчиликти караңыз. Бирөө менен кичине эле урушуп кетсе, болду. Мен өлсөм жаназама келбе. Сөздү караңыз, я Алла. Икисini берирээк сүйлөңүз, эртең кечени үйүмө келбей тур деп десеңиз, өлтүрүп коюшу мүмкүн деп айтыңыз. Жок дегенде, чоң сүйлөп алабыз да, өлсөм, сен өлсөң мен барбайм, мен өлсөм сен келбе. Ушундай урушуп кетебиз да биз. Биздин tekebirчилик ошондой да. Zulumдук кылганды кечире билүү деңгээлине жетиш керек да. Жөн эле сизди түртүп койгон адамды түртүп кой деп кечирип коёсуз десе, аны бая эле кечириңиз. Зулум кылган сиздичи, зулумдук кылган. Сабап кеткен сиздичи. Ошону кечире алуу деңгээлине жеткенче мээнет кылыш керек. Ошого Аллах жолуна чыгабыз. Икрам муслимин, ар бир адам акысын берели. Өзүбүздүн акыбыз, мен акым жок, мен кечиргем. Ошого Амир сап не дейт кечип жатканда, ким мени капа кылган болсо, артынан сүйлөгөн болсо, жаман айткан болсо, жала жапкан болсо, баарын кечирдим. Жүрөк таптаза, уйку келбесе да уктайсыз да, сен жүрөк таза да. Жүрөгүндө паланча мени ушундай дептир, эмнеге ушинтип айтыптыр, Түкүнчө мени мындай дептир деген ой менен жатып уктай албайт аксакалдарчы. Ошого биз айтабыз го, эмнеге чалдар уктабайт деп. Уктайт экен, жакшы эле уктайт чалдар дагычы. Болгону ошол ой бар да баштарында. Капа болбоңуздар аксакалдар. Ой бар, өмүр бою чогултуп жүргөн. Кечирдим Аллах үчүн. Кечирген кандай болот? Кечиргенди экинчи тилинен айтпайсыз. Кечиргенди экинчи тил менен айтпайт адам. Өткөндө сен ушундай кылгансың, мен үн чыккан жокмун. Аны кечирдим. Бул кечиримге жатпайт буну. Буну сиз сактап, өзүңүз менен бирге көтөрүп жүрөт экенсиз да демек. Кечирдим дегенде экинчи тилини айтпай, унутуп, эскертсе дагы мен билбейм дей турган деңгээлге жетсе, ошол кечирим болот. Бирөө бизден кечирим сурап келсе, аны уялып кабыл алыш керек да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Шаррул ашрар", жамандардын эң жаманы маллам якбалил и'тизар, ким кечиримди кабыл албай койсо. Ката ар бир адамда болот. Ар бир адамды ката кетиргенге укуктуу дейли. Ал балабыз, аялыбыз, кошунабыз, досубуз, партнерубуз ким болсо дагы ката кетиргенге акысы бар. Периште эмес эч ким туугандар. Идеальный жок эч ким. Ката кетирет, кечирим сураса, эчтеке эмес. Менден кетти. Болду. Унуттук. Бүттү ошону. Ошого намаз, орозо, зекет, ажылык бизге сыфат алып келүү үчүн туугандар. Ошону менен биз адам болобуз. Ошону менен биз мусулман болобуз. Ошону менен биз бүткүл ааламга пайдасы тийген бир жаратылыш болобуз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмнеге рахматул лил аламин, ааламдарга Алланын мейримин тараткан. Адам ааламдарга рахмат болгон. Эмнеге? Колк мүнөзү менен, адеп ахлагы менен, ибадаты менен, зикири менен, кызматы менен, даваты менен бүткүл ааламга Алланын рахматын жайган. Биз да ошондой бололу. Биз үйгө келгенде баары кубана турган болсун. Атам келди, байкем келди, тайкем келди деп биз келе атканда келди. Кач дей тургандай болбосун туугандар. Келди деп күтүп алчудай деңгээлде бололу да. Орой, корс, сылык, жумшак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кулк мүнөзү, Аллаху акбар, аялдарын эмес, кызматчысын Анас бин Малик радиаллаху анху жаш бала эле, балакатка жетпеген бала эле 10 жыл кызмат кылып, аягында айтты, бир жолу мени айткан жок пайгамбарыбыз: "Ой, Анас, сен эмнеге мындай кылдың? Же эмнеге мындай кылбай койдуң?" Айткан жок. Ката кетирген болбосо. Бирок пайгамбарыбыздын мүнөзүн караңыз, бир жолу эскертип берген жок. Биз аялдарыбызга күндө канча жолу айттык, "Неге мындай кылган жоксуң? Мындай кылсаң болбойбу? Эмнеге тигиндей кылбадың?" Кичине өзүбүздү өзгөртөлү туугандар. Өзүбүздүн кулк мүнөздү, катуулукту жумшактыкка, текебирчиликти кичипейилдикке, тилибиз тикендей болгонду бал тилге алмаштыралы. Мээбиз ушундай тар болгон мээлерди кенен океандарга алмаштыралы. Жүрөктөрүбүздү кең пейилдикке алмаштыралы. Ошондо эмне болобуз? Ошондо биз бир кошуна эмес, 1000 жаман кошуна менен да жашап кетебиз. Эң жаман адам менен дагы жашап кетебиз. Жакшы менен жакшылык ар бир адам жасай алат. Жаманга жакшылыкты жакшы гана жасай алат да.